Assalamu alaikum. Панфилов районунун багбандары, саламатсыздарбы? Силер менен Бағдауат семинарында жолугушканыбызга аябай кубанычтамын. Мен Абдулла Ташиевич, Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчисимин. Анан ошол Кыргызстандагы багбанчылыкты өнүктүрүү фондунун да жетекчисимин. Биздин ошол уюм ошол 5 жылдан бери элдин бардыгына багбанчылыктан дагы киреше тапса болот деген ошол гипотезаны далилдеп келе жатабыз. Мына өзүңүздөр билесиңер, биздин көп жерлерибизге биз будай айдайбыз, арпа айдайбыз, же беде айдайбыз, экспорцет, люцерна, же кызылча, же башка бир жашылча жемиштерди отургузабыз. Мына ушул Панфилов районунда бул деген жакшы колго алынган. Силерде жашылча жемиштер, арпа, будай бардыгын отургузасыздар. Эми бул жерде азыр багбанчылыкка күн бир аз ысыгыраак болот да. Бул жерге силер эгерде багбанчылык кыла турган болсоңуздар, Панфилов районунда эрте быжа турганына. Эрте ушул майдын 15-нен баштап июндун 15-ине чейин уже бышып бүтө турган мөмө жемиштерди отургузсаңыздар, ошондо силерге зыянкечтердин зыяны азыраак тиет. Ошол кезде 2 жолу потомство берет. Биринчиси чыгат, өлүп, дарылагандан, экинчиси чыккандан кийин уже силер бар жокту жыйнап аласыздар дагы. Силердин мөмө жемиштериңерге, мөмөлөрүңөргө зыянкечтер аз таасир кылып калат. Анын эрте ранний шабдалларды отургузуш керек. Анан гилестин бахар деген сорту бар. Бул деген бахар сорту ушу майдын 20-сында бышат. Мына ошондой сорттор коюп түшүңөр керек. Силерде баягындай багбанчылык ушул өзүнүн регионуна карап бөлүнүп, анан аз күндөрдү гана силерден иштөө талап кылыныш керек да. Арпанын бир жерге отургуза бергенде жердин күрдүүлүгү кетет. Анан кийин сизне химиялык жол менен семиртишке өтөсүздөр. Азот себе баштайсыздар. Анан барып жер азотту кабыл албай калат. Мына ошол коштун мамлекеттерде азыр ошондой болуп атат. Азотту баягындай көп өлчөмдө берип, жерлерин бардыгын отравление кылып алган. Азыр уже ал жерге чөп да чыкпай атат. Уже ал жерде гумус кетип калды. Гумус жок жерде эч качан өсүмдүк өспөйт. Өсүмдүк өспөгөн жерге айландырбаш үчүн сев оборот кылыш керек, же болбосо ошол жердин күрдүүлүгүн жерде эс алдырыш үчүн бак кылыш керек. Бак кылганда эми мен сунуштайт элем силерге ушул жерге биздин базарга ылайыктуу, чтобы тез акча болуп, ошол эле кезде көп киреше бере турган. Мисалы үчүн бак түштүктө 1 миллион сом киреше берет. 1 гектардан 1 миллион сом. Малинадан да алабыз, ошол черешнеден алабыз, өрүктөн алабыз, эрте бышар өрүктөрдөн. Мына ошон үчүн биздин жерлерибизди эффективдүү пайдалануу жагына өтүш керек. Мына каккырап чөп чыкпай калган жерде бак кыла турган болсо, ошонун астына чөп да чыга баштайт да. Чөп чыгып, биргелип, мындай ошол жердин күрдүүлүгү көтөрүлүп, анан ошол эле кезде биз дарак отургузган жерлерде экология оңоло баштайт. Жан жаныбарлар пайда болот, куштун түрлөрү пайда болот, экологияга аябай пайдасы көп. Анан эгерде биз бардыгыбыз аракет кылып туруп, жерлерге өзүбүздүн жерлердин мына климаттык шартын жакшы пайдаланышыбыз керек да. Мына азыр биз Казакстан менен аябай жакшы мамиледебиз. Дагы Кудай кааласа миллиондоп жылдар биздин балдарыбыз мамиле кылат булар менен. Булар биздин бир туугандарыбыз. Мына Россия биз менен аябай жакшы, башка мамлекеттерде дагы аябай жакшы. Булардын жерине будай жакшы болот. Булардын жерине арпа жакшы болот, жүгөрү жакшы болот. А биздин жерлерибиз Кыргызстандын жерлери бул бакка ыңгайлашкан жерлер да, бакка. Мына ошон үчүн биз бардыгыбыз мына өзүбүздүн жерди эффективдүү пайдаланыш керек. Бизде жерибиз 1 миллион 300 миң гектар жер иштетип атабыз азыр. Анын ичинен 600 миң гектары
кайракы баягы үлүшүндө беде экспорт люцерна беде бардык эле жер тең жарымы көп жылдык чөптөргө берип болгону биз эмне 350 000 гектар жерди гана эффективдүү иштетип атабыз. Ошол жерде биздин багыбыз да бар, ошол жерде биздин бакчабыз бар, ошол жерде биздин немелерибиз бар, баягы жашылчаларыбыз бар. Мына ошон үчүн туугандар, силерден убедительный просьба деп айтат го орусча. Бакка өтүңүздөр силер. Бактын жумушу эң таза, анан кийин эң пайдалуу. Экономикалык жактан, жерди аябы боюнча эң сонун бир программада бак отургузуу. Жерди жөн эле ушундай күрдүүлүгүн көтөрүп, жерди деген мындай семирте турган бул бак болуп эсептелет. Ошон үчүн бардыгыңыздарды бак отургузууга чакырамын. Мына ушул жерде мисалыга сүйлөшүп туруп бир кластердик бак кыла турган болсоңуздар, мен сунуштайт элем ушул жерге. Эрте буша турган мынау өрдөк тукум деп коет Ош тарапта, Баткен тарапта. Атак өзүнүн аты ананасовый шалах, ананасовый абрикос. Бул деген ушул биздин чөлкөмдө Тажикстандыкы бышып түгөнөт, Баткендики бышып түгөнөт, Оштуку бышып түгөнөт. Анан уже өрүктүн баасы 150 сом болгон кезде мына ушул жерде бышат. Мына ушул жерде бышат. Аябай көтөрүлөт баасы. Биринчи башталганда 80 сом, 60 сом, 80 сом, 100 сом, 120, 150гө келгенде ушул жерде бышат. 1 гектарга 1000 өрүк, 1000 түп өрүк батат. 1000 түп. Ар бир түп өрүк эң эле бербеди дегенде 5-жылдан баштап 20 килограммдан берет. Бербеди дегенде 20 тонна өрүк болот. 20 тонна өрүктү силер 50 сомдон эле сатканда 1 миллион сом акча болот. Бул 1 миллион сом деген акча бул почти 40 гектар арпадан түшкөн киреше да. 40 гектар арпадан түшкөн киреше. Эми силер 1 миллион сомду алдыңыздар, 500 миңине барып туруп Казакстандан 1 КАМАЗ, 2 КАМАЗ калышыңарча арпа түшүрүп албайсыздарбы, туурабы? Жем болбойбу ошонун бардыгы? Туурабы? Өзүңүздөр билесиздер, мына биздин жакынкы Казакстан биздин обеспечить, бизден тышкары Кытайды обеспечить будай менен. Одон сырткары Өзбекстанды, Афганистанды, Иран, Ирак ошол жака чейин кетип атат булардын будайы. Биздин капталыбызда турат. Арпасы деле, жүгөрүсү деле бардыгы бизге берет. Олар с удовольствием сатат кыргыздарга. Башта ортпайлы кыргыздарга бере салайлы канча болсо дейт. Алар болсо эмнеге муктаж? Адам дайым эле будай жеп жата бербейт да, туурабы, нан жеп. Алар неге муктаж? Алар деген органикалык таза жер жемиштерге, мөмөлөргө муктаж. Биз аларга деген арзан, биз мөмө беришибиз керек аларга. Арзан. Ал бир тууганым сен да же. Нанды бизге бер, жемди бизге бер. Мына жашылчаны сен же деп өткөзүп беришибиз керек. Биз алака кылышыбыз керек. Мамлекеттик алака кылыш керек. Кадимкидей эле барып ошол жерде Семей бар, Павлодары бар. Баягы дагы бир немеси Атырау, ошактардын бардыгы менен акимдер менен мамилени кылып, ар бир район барып мамиле кылып. Көкем, biz силерден жашылча менен силерди полный обеспечить этебиз, силер бизге дам бергиле. Обмен товар. Ошону менен окат кылсак болот. Мына бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстанды экономикалык жактан көтөрүп кетүү. Мына азыр өзүңүздөр билесиздер. Азыр мына рубарлардын жетекчилери аябай жакшы билет. Багында бак отургуза турганда жакшынакай жерлерди жайытка берип таштаган. Жайыт болуп жазылып калган. Ошондой жерлерден бизде 1 миллион 300 000 гектар жер бар экен, туугандар. 1 миллион 300 000 гектар жер жайыт болуп жазылып калган. Мына ошол 1 миллион 300 000 гектар жерге биз бак отургузуп алсак, ошол жерге. Мына ошол жерден чыккан мөмө жемиштерди Кытайга, Өзбекстанга, мына бул жагы болсо Казакстанга, алдын болсо Европага чейин кетирсек болот. Бизде мүмкүнчүлүк эч жерде жок. Акаев бизге сонун мүмкүнчүлүк түзүп берген. ВТОга киргизип койгон бизде. ВТОдо бардык Европа мамлекеттерине биз соода кылсак болот. Кадимкидей бар. Алар болсо бизден бир бүдүр мөмө көрө элек Европа бизден.
Эчтеме. Мына араң эле Турцияга эме фасоль сатып калдык. Алар да муктаж, алар күтүп атат. Өзбекстан мамлекети bir жылда 20 миллиард долларлык мөмө жемиш сатты. Дүйнө жүзүнө. Биз болсо, алар болсо искусственный жаратып атат ошол жерлерди. Суусун муздатып бар жогун неме кылып контролдоп канчалаган акча кетип атат ошо охлаждение, суу охлаждение кылып ошо дарактын түбүнө бериш үчүн. Канчалаган каражаттарды кетирип ошолор мөмө алып атат. Биз билесиздер, Чубак ажым айткандай, кетменибизди күзүндө унутуп калсак, жазга келсе күзү кетменибиз тал болуп калып атпайбы. Биз ошондой жерде жашап туруп, анан кийин экономикабызды өстүрө албаганыбыз бул деген биздин өзүбүздүн чабалдыгыбыз эле. Башка эч кандай проблема жок бул жерде. Биздин жетекчилерибиз эмнени жаттап алган? Арпаны эккиле, будайды эккиле, чөгөрүнү кылгыла, кызылчаны кылгыла, аны кыл. Айнан. Мына өзүңдүн жериң болсо, мына эсептешиң керек да отуруп. Бул акимдин жериме кимдин жери? Бул деген премьер-министрдин жериме кимдин жери туруп? Бул деген президенттин жериме кимдин жери туруп? Акыл ээлери болгондон биз ойлонушубуз керек да туруп. Мынанда жерим турат. Так. Бул жерге мен муну бакты кылайын. Мына бакты кылайын. Бактан түшкөн кирешени. Так, бул будайы бар. Мен будай сатып алайын будан. Арзан, элине будайды берейин. Бул жактан бактан түшкөн көчтүү киреше менен мен бул жакта өзүмүн социалдык проблемаларымы чечейин деп ойлонуш керек да. Анчун не кылыш керек? Анчун деген топтош керек, элдин бардыгын топтоп. Чоң-чоңдор келип, ошону элди чогултуп, чоң сход кылып, сельский сходтой кылып, отуруп сүйлөшүп, элим, бүгүндөн баштап биз өрүк совхоз болдук. Мына ушул жерде биздин карамагыбызда мына мисалы үчүн 1,5 миң гектар жерибиз бар экен суга. Мына ушул жерге мынанча миң көчөт кетет экен. Мына көчөт менен мамлекет обеспечить атат. Келиңиздер отургузгула, анан кийин ушунун бардыгын биз кайра өзүңөрдөн момдагы сатып алабыз. Момдай деп задачаны коюп туруп, бакты кылып берип койсо, туруп, эл өзү ыраазы. Мурда мисалы үчүн алманын килосын биз өстүрөт элек. 7 гектар бак бар эле, ошол 7 гектар бактан баштай 70 тонна алма тапшырчубуз. Ошол алманын баасы 1 сом 20 тыйындан алып кетчү ошону. 1 сом 20 тыйындан алып кетип ошол. Биз ошол совхозго киреше киргизип берди. Болгону эмне багбанга айлык берчү. Анан кийин калган алманы, мына түбүндө калган нестандарт алманы терип алып, ошону сатып, ошодон дагы багбан киреше көрчү 5.000 рубль, 4.000 рубль. Ошонусуна кайыл болуп иштечү. Мына ошондой организацияларды кылыш керек да. Азыр дүйнө жүзү эмне издеп атат? Эң таза органика тамак аш сурап атат. Дүйнө эли. Биз оларга кайра эле баягы будай алар эксе, биз да будай эгип алып атабыз. Туурабы? Бул кандай экономически кандай нецелесообразно. Мисалы үчүн сен соседиңде 50 гектарга будай айдап атса, сен 5 сотик жериң болсо, анан кийин сен дагы будай айдап алып, анан кийин соседиңде будай кыйрап атса, туурабы? Анан сен ошол 5 сотик жериңе сен дагы будай айдап алып, анан ал тегирменге барса, сен дагы барып тегирменге барып, ал комбайн издесе, сен дагы анан көрөктү, ошол сенин коштаңа керектүү помидор, болгарский, туурабы? Савиз, картошка ошону 5 сотикке отургузуп, анан 1 кап савизге 2 кап будай, 1 ящик помидорго 1 кап будай, туурабы? Ошентип алмаштырып жашасаң болбойбу? Мына ушуну жеткире албай атабыз да биз. Биз деген биз өзүбүздүн элди туура направление берип туруп, биз өзүбүздүн жерлерди эффективдүү пайдаланбасак, биз моментте буларга тең ата чыга албайбыз. Биз деген булар менен азот салыштан, азот берип, жерди неме кылыштан биз жарыша албайбыз. Булардын өзүнүн заводдору бар, хим заводдору. Биз булар менен мисалы үчүн чоң аянттарга будай сээп жарыша албайбыз. Булардын деген аянттары аябай чоң. Биз болсо өзүбүздүн жерден максимально жакшы прибыль ала турган ошондой программага отуруп, и к тому же природа сама, жаратылыш бизге ошону берип атат. Алла Таала бизге баг отургузуп, байы деген программаны түзүп берген, биз болсо ал жерге болсо акмак болуп ушундай иштерди жасап атабыз да. Биз өзүбүздүн жерибизди пайдаланышты түшүнбөй атабыз да. Мына мисалыга булар кадамчайлыктар ушу 20 жыл болду өздөрүнүн жерин бак кылып алган. Булар
1 гектар жеринен эң болбоду дегенде миллион сомдон киреше алып атат. Мына ушуну жеткириш керек элге. Бизде ошондой жерлерибиз кылганы бизге шарт түзүлгөн. Биз мисалы үчүн арпа айдаган жерибизге биз азыр заказды алып туруп Кореядан. Биз деген баягындай ачуу калемпир айдасак болот да. 1 гектардан эң эле аз дегенде 300 миң 400 миң киреше тапсак болот да. 300 миң 400 миң киреше. А менет деле мисалы үчүн болгарский өстүрүлгөндөй эле экен. К тому же ушунчалык кетет экен. Баягы будайды алып келип, андай-мындай баасын чыгарып, анан кийин мына жазды күздү күтүп сатып атпайбызбы? Же арпаны деле ошондой. А бул болсо уже ордунда акча болот экен. Тердиң, таразага койдуң, акчаңды санап бере берет экен. Бир сыйра кызарды дагы тердиң, дагы чыгардың, акчаны санап бере берет экен. 60 сомдон алат экен, 70 сомдон, 80 сомдон алат экен 1 килограмм. Эмнеге биз ошону жасабайбыз? Эмнеге? Себеби дегенде биздин жетекчилерибиз ошону сунуш бере албай атат бизге. Ошон деген кореецти деген бир кореец келип туруп 1 айлды жөнүнө алдап кетип калат. Алса алат, албаса жок. Жок, ан деген келип ошону контроль кылып, биздин органдарыбыз, биздин жетекчилерибиз ошону контроль, ошо кореецти алып келип, ошол түрктү алып келип, ошол эле Кытайды алып келип, договорду түздүрүп, эгерде бирдеме болсо, полный чыгымды төлөп бере турган кылып, обязательство кылып ошондой болуп, башка мамлекеттерде ошондой. Башка мамлекеттерде Өзбекстанга мисалы үчүн бирдеме алганы кирип калсаң, передоплата деген эмеси бар. Алдын ала акчасын банкка салдырып коет. Ошон, мисалы үчүн 1000 тонна алабы, 5000 тонна алабы, алдын ала немеде акча турат. Дыйкан ошол акчага ошонун эмеси акими гарантия берет. Мисалы үчүн айтат: "Коркпой айдай бергиле, мен бунун тыйынын алып койдум" дейт. Силер ошондо коркпой айдайсыздар. Сабизин болсо сабизин, пиязын болсо пиязын, фасоль болсо фасоль, соя болсо соя, бардыгын айдап бересиңер. Калемпирин да айдап бересиздер. А ончун деген аким деген сунуш бериш керек да. Аким деген ойлонуш керек да. Аким деген бул эртең менен кечке ушул жөнүндө алек болуш керек. Аким болуп эле жок, мен жакында шайлоо болду, шайлоо, кечке шайлоо. Же дагы бир президенттик шайлоо, депутаттык шайлоо, ошол жөнүндө шайлоо жөнүндө эле ойлонуп, ошол эптеп эле ушу креслосын бирөө оодарып кетпесе ошол жерде бекем турсам да. Ошол. А бул деген туура эмес саясат. Аким деген бул ата болуш керек. Ошол өзүнүн районуна бул деген чоң бир батька болуш керек да. Ошол жердин ар бир арыгын, ар бир талын, ар бир сантиметр жерине күйүш керек. Анан отуруп алып деген бул ошонун жери, бул жер деген силерге бөлүнүп берген менен ал ошого Алланын астында жооп берет, Алла Тааланын астында. Ошон үчүн ал деген саясатты ушундай жүргүзүш керек. Отуруп, эртең менен кечке ушул жерди иштетип, ошол жерден жакшы прибыль алыш үчүн ошого бул деген жүрөгү менен берилип аракет кылыш керек да. Андай болбой атпайбы? Биздикилерде ондой эме жок, эптеп эле убакыт өтсө эле болуп калды да. Бул деген өтө туура эмес саясат жүргүзүп атышат да. Кими болгондо эң биринчи эле жерлердин полный эмесин картасын алат элем. Мындай отургузуп туруп, анан ошол жердеги айыл башчыларын бардыгын чакырат элем. Отургузуп туруп, анан кийин ошол жерде определять этет элем. Давай теманы коелу. Айылда эмне бар? Күрүч бар, неме бар, бул бар, тул бар. Анан кийин түшүмдүүлүгүн. Так, түшүмдүү. Арпа жарабайт экен, отургузбал. Будай неэффективный экен. Мына фасольчу, фасоль болобу? Болот. Кандай болот? Буга кызыл фасоль жерге жакшы түшөт экен. Мына ушуну отургузсак болот экен. Хорошо, все, кызыл фасоль. Кызыл фасолдун прибыли канча? 1 гектарынан эң эле аз калганда 150 миң сом калат экен. Хорошо. Уругун каяктан алабыз? Задачаны коюп, мындай кылып, чакырып келип, байланыштырып, ошо түрк менен. Түрктү алып келип, короче, менин элим сага лояны берет, сояны берет, маршты берет. Анан бул жерге нокот да жакшы болот. Сары нокот барбы? Бараний нут. Анын килограммы 100 сомдон кетет. Бир эмеден гектардан 150 миң сом киреше таза түшөт. Аны неме алып, түрктү алып келип, түрктү отургузуп, уругун неме кылып, өзүнүн агрономун алып келип, түрктүн. Давай кара бул жакта. Өзүңөр карагыла, өзүңөргө лайыктап, что күзүндөсү проблема болбосун. Кандай дарыларды себиш керек? Полностью руардын жетекчилерин подключать этип, агрономдорду, частный агрономдорду подключать этип, эртең менен кечке ушуларды бышырыштын аракетин кылат. Күзүндөсү анан кийин баягындай арпаны оруп келип, анан кийин сата албай, мынтип отурбайбы?
уже келди, лоянын акчасы мынчадан, сояныкы мынчадан, нокоттуку мынчадан, тигиники мынчадан, болду, кетти, болду, акча болду, элим довольный. Ар бир үй бүлөгө 150 миңден киреше кирди. Эң артына 1 гектар жери барган. 10 гектар жери барлар 1,5 миллион. Бюджет сразу эле көтөрүлө түшөт да. Ойлоно түшөт элдер. Уже акча болду, неме кылды, анан отуруп алып туруп, анан кийин ушул жерде саясат жүргүзөт эле. Мына туугандарым, мына чыгаша тойлорду кылбаңыздар, силерден суранычы. Мындай. Давай келгиле, онун көрөктү. Ким той кылам десе, келгиле. Мына ошол тойдун ээлерине эме туруп, ушул жерге 1 гектар бак отургузуп бергиле, 2 жашка. Бактуу болсун ошолор. Ошол жерден анан булар өсөт. Ошол жерден анан кийин прибыль көрүп, үйүн кылат, эмесин кылат. 1 миллион сомду бир күндө чачтырып бербейт элем да мен. Анан бияктагы тойканаларды мүмкүн болушунча аракет кылып, ушуларды жаптырган аракет. Анан кийин баягы өлүм житим болгон жерде, мисалы үчүн, ал жерде чыгаша чыктырбайт эле. Болду. Кошнасынын үйүнө эле бир кой сойдуруп туруп келди, элдер барды, бата кылды, ал жерден өзү шариятта мындай да. Эгерде адам өлгөн жерден бирөө барып туруп, бир кесим эт же, бир кесим бир неме нан жей турган болсо, ошол жетимдин акын жегендей күнөө жазылат да. Бул өтө шариятта чоң күнөө да. Биз барып алып ал жерде эт жеп, моозубуз майланып, колубуз майланып ошол жерде жүрөбүз. Бул өтө чоң күнөөлөрдүн бири. Мен ушинтип аким болгондо ушундай саясатты жүргүзүп, бир райондун чоң бир мындай кластердик ушундай эгиндерди эктирип туруп районун көтөргөн аракет кылат. Бирок, к сожалению, андай акимдер жок болуп атат бизде. Эрте быша турган ушул алма отургузгула. Эрте быша турган алма бул Эрли Женева, Гала Мас деген 2 алманы отургузасыздар. Бул алмалар ушул июндун 15-нен баштап бышып баштайт. Базарда алманын басы 100 сом кезде бышат. Бул алма кышка да сакталат, жакшы сакталат, кокустан өтпөй калса. Мына биздин баягы эрте алмалар барбы, эрте бышар алмалар. Алардын вкусу дагы жок. Тез эзилип кетет, бир жерине неме тийсең эле карарып, ошол жерден сразу ирип баштайт. Тескерисинче бул алма өтө бышык, анан сахарный болуп, жегени приятный, анан кышка да сакталат. Эрли Женева, Гала Мас. Анан кийин туугандар мына нектарин отургузгула. Нектарин бул базардын эң мындай жакшы сатыла турган шабдалларына кирет. Нектаринин басы эч качан 50 сомдон түшпөйт. Базарда 130 сом, 100 сомдон оптум алып сатып атышат. Аты не дейсиз? Нектарин. Нектарин шапталлар азыр мен эмелерин сортторун да айтамын. Golden Delicious сары алмасы, американский алма. Өтө сахарный болот экен. Анан мындай сатылуусу жакшы болот. Экинчи алма бул Red Chief алмасы, баягы Star Crimson'дун предшественниги. Кийинки поколениясы кара кочкул кып-кызыл болот, базар бап, өтө жакшы сатылат. Анан Granny Smith деген алма көк-мөк болот, өзү жап-жашыл Сибирде өтө эң сатылган 2 алманын бири ушул араб мамлекеттери сүйүп жеген Pink Lady, булар зимний алма, креспель. Жайкы алма кышка да сакталат. Эрли Женева, Гала Мас. Бул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор. Туугандар, эртеге көчөтканага барганда шуну сурайсыңар, ушундай алма барбы? Алмуруттан Williams, Конференция, Форел, 3 алмурут, Слива, Анжелино, Стенли, Венгерка, гиластын өтө сонун сорттору Кордия, Регина, Самит, Лапенс, Сифхарт. Ушул 5 сорт Big Bang деген жаңылар шапталы жазды. Шабдалынын нектариндер. Орион, Венус, Extreme Candy деген сорт. Түктү. Трансфалия, Extreme July, Sweet Dream. Базарда долларды таныгандай таныйт. Жашылча сатуучу магазиндер дагы, оптовиктер дагы долларды таныгандай таныйт да. Сенин шабдалыңдын аты эмне? Трансфалия десең канча тонна бар дейт сразу. Ошондой сорттор булар. Малина болсо Полка, Полана, Маравелла. 3 сорту жазгыла. Анан карагат отургузгула. Туугандарым, карагаттын килеси 5 киле алмага барабар.
1 kilo карагат 1 гектардан 20 тонна берет. 5 миллион сом зарабат өтөт атат Ысык көлдө жетөбүздөгү кишилер 1 гектар карагатына. Тисел, Тибен, Черный капитан, Ахмади деген сорту, анан Сирит, 2 сорт. Ахмади, Сирит, менен президентский Ферагнес Фердуэл. Колу менен чабыла турган, кылычтай болгон узун болот. Базарда 500 сом, 400 сом баасы. Эми туугандар, өзүңөрдөн бир суроолоруңар болсо бергиле. Азыр болсо мына Бекболот Гыламов, бул өзү агроном. Assalamu alaikum, Панфиловту туугандар, жазалды сиздер менен көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Мен атым Бекболот Гыламов, Кайрат деген дыйкан чарбаны жетектеймин. Баткен облусунун Кадамжай районунан болом. Ошондой эле Багыз Түрү Кыргызстан деген YouTube'да каналым бар. Көптөгөн практикаларымды ошол жактан бөлүшүп келатам. Bir ay boyu Kırgızstanda kıdırıp bak tигүүгө чакырып келатабыз. Биздин компания ушул акцияга чакырат сиздерди, биз менен бирге иштешүүгө чакырат. Сиздер менен биргеликте буюрса Кыргызстандын келечегин курабыз. Эгерде дарактар Wi-Fi чачып баштаганда, анда аны бардык жерге тикмек экенбиз да. Адыры калбайт эле, тоосу калбайт эле, чуңкур жери калбайт эле, аны бардык жерге отургузмабыз. Тилекке каршы ал биз үчүн кислородду, кычкылтекти гана бөлүп чыгарат экен. Биз ал үчүн маани бербей атабыз. Азыр туугандар, үйүбүздүн алдында ушунчалык жакшы жерлерибиз бар. Кыргызстандын шартындай шарт көпчүлүк жерде жок. Биз ушунчалык географиялык аймагыбыз мыкты жерде жашап, жарды жашаганыбыз бул өтө өкүнүчтүү. Айрыкча мына ушул чүйдөй жерден айланса болот. Чүйдүн жерин билебиз, ушунчалык укмуш жер. Кара топурактуу, магыздуу, ушунчалык жакшы жерлер. Сиздерде чүйдө өнүгүүгө бир кадам алдыда. Башка облустарга караганда сиздерде келечек кең. Суусу түз гана мөңгүдөн келет. Жериңиздер түп-түз, ташы жок, ушунчалык сонун жерлер. Бул жерде өнүгүүгө ушунчалык шарты мыкты. Бизге эмне жетишпей атат? Бизге өнүгүү үчүн акча жетишпей атат, эмне болуп атат? Эгерде биз түйшөлүп бараткан багытыбызды аңдабасак, экспортту кыла албасак, импорттун баардыгын кыла берсек, жашылчасынан баштап кийим кече бүт бардыгын өзүбүзгө ала берсек, өзүбүз эчтекени өндүрбөсөк, бир гана колдонуучу болсок, анда биздин келечектин, мамлекетибиздин өсүшү бүдөмөк. Биз каяка барабыз? 10 жылдан кийин биздин айыл тармак кандай өнүгөт? 30 жылдан кийин биз кайсыл жерде болобуз? Мына ошону айтып, интенсивдүү багбанчылыкты өнүктүрүүгө, тамчылатып суугарууга өткөрүүгө, эффективдүү пайдалануу жөнүндө, химиядан биоорганикага өтүүгө үндөп чакырып келатабыз сиздерди. Азыр Кыргызстанды бир ай бою кыдырдык, Лейликте болдук, Алайда болдук, Чаткал, Алалкада болдук, элден айланса болот, элибиздин пээликинен, ошого жараша жерибиз да сонун. Азыр туугандар, биз сиздерге ушул интенсивдүү багбанчылыкты өнүктүрүүгө сиздерди чакырып атабыз. Келиңиздер. Мына ушул нерсени тигели, кылалы, үйрөтөлү. Эгер чоң жерден баштай албасак, кичинекей эле бир жерден, үйүбүздүн алдындагы жерибизден баштасак болот. 2 түп алма, өрүк, бадам, жериңиздердин шартына ылайык ошондой мөмө жемиштерди тигиңиздер. Биз кантип жерибизди пайдаланып атабыз? Көпчүлүк жерде бир жаңгакты тигип койгон, 2 өрүк, айланасын карабак тал терек менен тигип койгон болду. Мына ушундай багбанчылык бизде. Көпчүлүк жерибизде ушундай тилекке каршы. Келиңиздер. Биз өзүбүз өстүрбөйлүбү? Биз балдар үчүн органиканы жедирбейлиби? Биз четтен сатып албай, шоколадты албастан ошого өрүгүбүздүн кагыны жебейлиби? Ден соолук үчүн ошол пайда, экономикалык жактан дагы пайда. Биздин акылыбыз көзүбүздө экен. Биз качан гана көзүбүз менен көрүп, кармалап, алып, үзүп жегенде гана ошол нерсени кылат экенбиз. Себеби, эгер биз ошол нерсенин нанын жебесек,
анда биз эч качан багбанчылык кылбайт экенбиз. Ошол багбанчылыктан түшкөн акчанын анын жеп калгандан кийин аны тытынып иштейт экенбиз да. Биз бир нерсеге өтө жакшы тез багыт алабыз. Азыр биз Кыргызстанды багбанчылык аркылуу көтөрө алабыз. Бизде сонун шарттар бар. Мына ошол нерсени кылышыбыз керек. Биздин дыйкан чарба 20 жыл болуп калды. Тикпе, арпа, башка бак тикпе дегенине карабай тосуп бакты отургузуп салдык. Туура эле кылган экенбиз. Азыр эми гана уруксат берип атат. Мурда биз дагы жүгөр айдайт элек. Биз мака деп коебуз го. Жүгөр айдайт элек, эч канча түшүм албайт элек. Азыр жерибиздин аз болгонуна карабай, бүт бардык жерди биздин чарба азыр бак кылып алдык. Ошонун кирешесин көрүп атабыз, ошонун алмасын алып атабыз, гиласын сатып атабыз. Биздин чарбанын акценти азыр негизи алма, гилас, малина. Эгер 10 сотук жериңиз болсо, ал жерден жакшы түшүм алууга мүмкүнчүлүк бар. Ташыйчы айтты, жайкы малинаны бизде эзилип кеткен үчүн сыртка алып чыга албай атабыз. Азыр эми жаңы сортторго өтөлүп атабыз. Бирок күзгү малинаны сиздер аркылуу Казакстанга, Россияга сатып атабыз. Билип эле атасыздар, былтыркы жылы бүтүндөй ушул жака саттык. 130 сом, 150 сом болду жайында малина. 1 килограмм малина. Сиздер дагы үйүңүздөрдүн алдында же үлүш жериңиздер болсо, малина кылсаңыздар сонун болот. Алдыңыздарда базар турат, Казакстан чоң. Ошол жака сатсаңыздар болот. 10 сотук жерден жакшы карасаңыздар 2 тоннагача түшүм берет. Көрбөйсүздөр, эсептеп көрүңүздөр. 1 гектар жерден канча малина алганга болот. Гилас. Гилас дагы өтө жакшы болот сиздердечи. Бизге азыр чарбага келатат. Ушунча 1000 тонна чыгарып бере аласыңарбы? Азыр Кытайга өтө сонун экспорт болуп атат гилас. 28 мм сапаттан жогоркусун ушундай чоң гиластарды сурап атат Кытай. Ал эле эмес, бул нерсе дүйнө кызыктар. Бирок бизде ошону чыгарып бере турган бизде чоң бир аймак, бир мөмө деген программабыз жок. Азыр ушул нерсени сунуштап келатабыз. Азыр Кыргызстан боюнча шериктер менен биргеликте, шериктештик менен гилас бактарды жаратып атабыз. Ушул чүйгө жараттык Токмокко. Быйыл 4-жылга карап кетти. Багыбыз буйруса 1-2 жылда жакшы түшүм бере баштайт. Азыр мен Кыргызстанга сунуштап атам америкалык методду, KGB деген методду сунуштап атам. Аябай сонун метод. Аз жерден көп түшүм алууга болот, көп көчөттү батырууга болот, тергенге өтө ылайыктуу, бою жапыз болот. Эң негизгиси мөмөсү чоң болгон сапаттуу мөмөнү бере алат. Эгер ошондой мөмөнү жетиштирип алсак, анда биз дүйнөлүк рынокты алсак болот. Бизде азыр катуу жарышып аткан Өзбекстан алдыда келатат алар. Азыр Өзбекстан дүйнөгө гилас экспорттоо боюнча 4-5 орунда турат. Эмне себептен? Себеби УЗ деген бренд алып койгон. Биздин кадам жайдын чыгарып берген продукциясы Россияга барганда Кыргызстандын бренди аркылуу сатылбайт. Себеби мурдатан содада алар биринчи жетишип калды дагы. Биздин гиластар аяка барганда Өзбекстандын атынан сатылат. Мына ошол Кыргызстандын чыгарган товары бул кыргыз брендин кайтарып алыш керек. Биз азыр дүйнөлүк рынокто уттуруп атабыз. Биз азыр өзүбүздүн товарды алып барып Кыргызстандыкы Мадейин Кыргызстан дегенде азыр корунуп атабыз, ошол сапатка жетпей атабыз. Ошондой сапатка өтүшүбүз керек. Бардык тармактан биз сапат боюнча өтүшүбүз керек. Биз өстүргөн нерсе биоорганика болуш керек. Биз ошого татыктуу ошол сапатты жетиштирип беришибиз керек. Ошол сапатка жетели. Ошондой кылалы. Эгер сиздер жамаатташып биргеликте бак кылабыз десеңиздер, биз сиздер менен иштешүүгө даярбыз. Биздин агросервис сиздер менен 5 жыл бою кызматташууга даяр. Качан гана мөмөгө кирип, мөмөнү сатканга чейин сиздер менен иштешүүгө даяр. Эгер сиздер ошол KGB методу менен бак өстүрөм десеңиздер жамаатташып, биз ошол көчөттү берип, карап, ошол технологияда өстүртүп, кайра ошол түшүмдү өзүбүзгө сатып алганга биз кызыктарбыз. Эгер ошол жерде көп көлөмдө чыга турган болсо, аны биз кайра өзүбүз алганга даярбыз да. Россия, Украина, Белоруссия бардык мамлекеттерден кирип атат, а биздин өзүбүздөн өндүрүш өлүп калды.
же конфет чыгара албайбыз. Спичка жок даже бизде. Ширенке жок. Ширенке бербей койсо биз эртеге ширенкеси жок отуруп калабыз. Аны деген мына мамлекет башчылары ойлонуш керек да. Мына мамлекеттин ушунча 30 жылдан берки саясатын карап көрсөң, жалаң эле ушу саясат депутаттыкка, премьерликке, президенттикке ошого умтулган эле кишилер келип атат экен да. Только кресло талашмай, бир дагы мынантип карапайым элди ойлоп, мына байларыбызды айтып көрөлү. Ченелүү эмес, бизде эбегейсиз байлар турат. Алардын кылган бизнеси же арак сатат, же бензин сатат, же бирдеме бир дагы ушу Кыргызстанга бир пайда келтирбептир да. Мына Рошен деген бир чоң компания бар, Порошенконун. Ошонун конфетин алып келип эле тыккылап атат. Баян Сулуу, Рахат, Бабаевский, Юдашкин, Юшкин деген толтура конфеттерди бияка алып келип эле аларды деген мен ташып атам. Мен колуман келбейт аны таш. Сиз ташып атасыз. Жок, аны деген байлар ташып атат. Майын деле, чайын деле бар жокту алып келип, бизди деген жалкоо кылып салды кыргыз эли. Биз жалкоо болуп калдык, эч нерсе кылгыбыз келбейт, наготове. Кичине эле кыйналсак эле сомкабызды көтөрүп алып Россияга барып көчөшүп турабыз. Же бир эме кылабыз. Бул жакта болсо бизде толтура возможность бар. Мына эним айткандай, башка мамлекетте мисалы үчүн 5000 сомго иштегенден көрөктүү, бул жерде 1000 сомго иштесең, кийин ошол бизге 50.000 алып келет. Ону түшүнбөй атабыз биз. Баш деген иштебей атат. Мына ушул эле кезде мына акимдер билет, ким өкүртө эмени азотту салып аткан. Ким Кыргызстандын элинин ден соолугун бузуп атканын билет, өкүртө салган. Буякта деген өзүңүздөр билесиздер, мен атын айта элем, нацист болбой эле коет. Бирок алар деген чылап, бир эле КамАЗ азотту алып барып эле бир гектар жерге салып таштайт да. Бул деген өтө зыян да, буну деген ал эмени сактап да болбойт, только холодильникте турат. Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн огороддон чыккан сабизди койсоң барып солуп туруп баягындай эме болуп калат, катуу болуп калат. Тура берет, бирок чирибейт. Булардын сабизин сен алып барып туруп бир жерге коюп кой, гниль болду, агып туруп суу болуп калат мындай лужа. Бул деген аны деген буну шаардын эли билбейт. Шаардын элине барып кооз кылып туруп эле витринага тизип сатсырса жеп атат. Анан кийин эле вдруг ой, вот здесь кальнуло, ой, вот здесь болит. Бардым, неме кылдым? У вас онкология? Чачың кармап, башың кармап, ыйлап жатып калды. Болду. Анан не кылат? Дорогостоящий операциялар. Мына ушуну элге түшүндүрүш керек. Мына медицинаны бизде вообще укпайсың. Медицина министр, ошол министр медицина чыгып алып эрте менен кечке мына сабизди жебе, мына сабизди же. Мо деген органика, мо деген химия, мына химияны бардың жедиң, полный көрсөтүп бериш керек, как нарушается нервная система, как нарушается кровососудистые эмелер, как это происходит, шуну телевизордан тынбай көрсөтүп элге түшүндүрүүнү жүргүзүш керек. Азот менен келип аткан пестицид, гербицид, фунгицидтерди чектеш керек. Булар болсо фунгицидди алып келип өлгүдөй сээп, саттырып, азотту ташып, жылыга депутат болом деп атат да. Жылыга депутаттыкка аракет кылып атышат. Жылыга депутат болом, мен чоң болом. Алардын кылган бизнеси эмне? Азот ташыйт, гербицид ташыйт, фунгицид ташыйт, элди уулайт. Анан кийин суп-сулуу болуп туруп, баягы немеде трибунада туруп, анан кийин каякта бир жомокторду элге айтып берип атат да. Элге көрсөтүш керек ким экенин. Мына ошондой эл анан түшүнүп, кимди шайлаш керек, кимди шайлабаш керек. Ошондо түшүнөт. Биздин внутренний өзүбүздүн эмебизди сакташыбыз керек. Биз генофондду сактабасак, бардык азотту жей берсек, чекеден эле онкология болуп өлө берсек, мо деген ушундай жаркылдаган жерди кимге таштап кетебиз? Кимге таштап кетебиз? Мына ушуну акимдер, айыл башчылар чектөө коюш керек, барыш керек. Положено 70 килограммдан 90 килограмм азот бу, ошону салдырыш керек, адам башкасын салдырбаш керек. Положено, мисалы үчүн 10 литр сууга 10 грамм гербицидти сээп туруп ошону иштетиш керекпи? Ал жерге 100 грамм кошуп берип атышат. Өлтүрөм бар жокту кырам деп, жок кылам деп, чөптү жок кылып атам деп атат. Бирок деген микро баягы биздин биосфераны полностью жок кылып берип атат да булар. Түшүнбөй атат, өздөрү билбей атат эмне кылып аткан. Бирок ошого иштерди аткарганы чоң организациялардан миллиондогон акчаларды бөлүп берип атышат. Ошол акчаны жакшы иштете албай атышат да. Башка жакка жумшап берип атышат.
Шевич мырза, Бекболот мырза ушундай бүгүн келип биздин дыйкандарыбызга жакшынакай сөздөрүңөрдү айттыңар, кеңештериңер бердиңер, чоң рахмат. Ушундай келип биздин көп дыйкандарыбыздын суроолоруна жооп берип, жакшынакай кеңештериңерди, пайдалуу кеңештериңерди бердиңер. Чоң рахмат. Ден соолукта болгула, ишиңерде ийгилик болсун, дайыма ушундай келип тургула. Бизге келген бул эмелер кыздарга да чоң рахмат. Чоң рахмат. Алдыда келе жаткан майрамыңар кут болсун. Ишиңерде ийгилик болсун. Рахмат. Жакшы баргыла. Чоң